Башкалар айтат, келет, мектеп салам, жол салабыз, футбольный поле салабыз дейт. Эмне үчүн анын баарын депутат салыш керек? Депутат иштесе, анын баарын аткаруу бийлиги салыш керек. Депутат салбай, депутат мыйзам жазат. Мына биздин күн келди. Биздин доор келди жаштардын. Туусун көтөргөнгө кудурети уста эрки уста жетет биздин. Чакырышта депутаттар карап көрсөк, мыйзам эмес, мыйзамды мы тамгасын билбегендер отурат. Алар кантип анан аткаруу бийлигин иштете алат? Начар парламент, алсыз парламент, бул алсыз аткаруу бийлиги болуп келатат бүгүнкү күндөчү. Азыр ушул эле чалдар жүрбөйбү? Шебенге төгүп, тигинисин төгүп, эмнеге буга чейин кылбайт ал? Эмнеге буга чейин элдин көйгөйүн сурабайт? Мен баягы айтып мага, сиз канча эметесиңер, эмет абириңерди сатсаңарчы, анда үйүңөргө жазып койгула дедим. Мен анда ошол жерден кайрылбай өтүп кетейин дедим. Айылнанайын элим, эгер силер мен үчүн абириңерди сатып бөлүнүп чачылып турсаң, андан башка шайлап ойлоп болчу дедим. Биз эми ошондо олигарх болбосок кайдан эми мындай айтканга акча чачмак элек? Элибиз өзүбүздү көтөрсө бизди, элибиз ошол жерге алып барса, бизден суроо болот, мына бизден суроо болот. Ошол үчүн бүгүнкү күндө биз элибиз ынтымакка келбесек, бүгүнкү тебеленип тепселенип жүрө беребиз. Анан жана маселелерди айтабыз. Ал бир күнүмдүк маселе. Бүгүн суу маселеси чыгат, эртең жол маселеси чыгат. Бүгүнкү күндө келечеги туңгуйукка кетип баратат.